Таңерте Дордой Плаза соода борборунун алдында митинг. Чогулгандар Аламүдүн базарынын соодагерлери. Алар Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбековго өз арыз муңдарын айтышканы келишкен. Бирок ал чет өлкөдө болгондуктан кайра тарап кетүүгө аргасыз болушту. Булар базардын түштүк чыгыш тарабында соода сатык кылышат. 2 жылдан кийин анын ордуна администрация 5 кабаттуу имарат салууну пландап жатыптыр. Бирок курулуш башталганга чейинки 2 жылдык мөөнөт базарда иштегендерди канааттандырбайт. 5 жылга узартып берүүнү суранышууда. Бизге 5 жыл берсин, ошо срок берсин. Бизде такыр бузбасын деп айтпайбыз. Макул талабына жараша бузуп бизге деле крытый удобный кылсын. Бирок бизге 5 жыл уруксат берсин. Базар жетекчилиги сунуштап жаткан 2 жылдык убакыт жетиштүү эмес дешет соодагерлер. Себеби дүңүнөн товар алып, базарга контейнер коюу үчүн $5.000 $20.000 чейин насыя алып алышкан. Аны төлөп жетишпей калышаарын айтып капа. Мен бул жерде кредиттерге алган контейнерлерим көп. Үй албай туруп контейнер алганбыз. Биринчи проходтон эле 4 контейнерим бар. Буга чейин үй албай туруп ошо биринчи контейнерлерди алып, кредит колдонуп, ипотекага үй алганбыз. Ал жагыбыз бар. Ушу суранарыбыз 5 жылга коюп берсеңиз. 5 жылдан кийин эл кредиттерин кутулат, анчамчалар даярданат, место сатып алабыз деп. Ошого деле макулбуз. Ал эми Аламүдүн базарынын жетекчиси Ырысбек Маткабылов 2 жылдык мөөнөт соодагерлер менен кеңешип чечилгенин белгилейт. Бул маселе боюнча алар макулдугун беришкен. Эми айткандарынан кайтып жаткандарына түшүнбөй турат. Ал соода кылган жайдын ордуна 5 кабаттуу унаа токтотуучу имарат салынарын, биринчи кабатты соода түйүн катары иштетилерин белгиледи. Айтымында ошол жерден кайра азыркы соодагерлерге жай берилет. Азырынча курулуш иштери 2 жылга чукул убакытта бүткөрүлөт деп пландалууда. Ага чейин Аламүдүн грант соода борборунан убактылуу жай берилет. Биз элдерге айтып атабыз, силерди эч ким кубалабайт. Анткени булар биздин мындай айтканда базарга биздин керектүү. Базардагы соодагерлерсиз базар эмес булчу. Биринчи очередь силерди карайбыз. Бизде мына жаңы салынган соода кылчу жайлар бар. Аяк бүтөт. Ошол жерден 1,5 жыл салынабы, 2 жылдын ичинде бүтөбүзбү? Убактылуу соода кылып турасыңар. Ошол жерде иштеп турасыңар, андан кайра өзүңөр ордуңарга келесиңер болот. Базар жетекчилиги соода жай түптөлгөндө эле убактылуу кожоюндарына 15 жылдан кийин жаңыланат деп эскерткен. Бир жагынан унаа токтотуучу жай жок болгондуктан тыгын пайда болууда. Көйгөйдү чечүү үчүн ушундай кадамга барууга туура келүүдө. Ошол эле учурда жайылма базар өз актуалдуулугун жоготту. Булардын ордуна сатуучуга да, кардарга да ыңгайлуу кабаттуу соода борборлорун куруу учур талабы. Болбосо башка ири түйүндөр менен тең ата иш жүргүзө албай калат. Жагдайдан соодагерлер кардарларын жоготуп, базар жетекчилиги чыгымга учурашы турган иш. Бул жер салынып атканда эле негизи 10 жылдык мөөнөт, 15 жылдык мөөнөт биз реконструкция болбойт деп айтылган да. Андан бери 15 жыл өттү да. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, ошо базар тегерегинде ошо алуучулардын машинесин автоунааларын кое албагандыктан биз азыр пландаштырып атабыз. Сатуучулардын нааразы кылган дагы бир маселе. Жаңы имараттан орундарды кымбат баага сатып алабыз деп бушайман. Администрация азыркыдай баа менен ижарага берилерин билдирүүдө. Соодагерлер мыйзам чегинде өзүнүн менчигине чыгарып алса болот. Дүйшөн Шаршембеков, Тынчтыкбек Көлбаев, Нью ТВ.